ошондон жаш ыктыярчылар катары жаштардын көйгөйлөрү менен иш алып барып жатып, биз ушул Кыргызстанда азыр ошол учурдагы жаштардын маселелери өтө орчундуу болгондугун көрүп, анан ушул жакка өзүбүздүн да салымыбызды кошойлу деген максатта биригип, 2008-жылдан бери Юзофош Кыргызстан боюнча жаштарды өнүктүрүү багытында, жаштарга дем берүү багытында, жаштарды ушул мамлекетке болгон өздөрүнүн салымын кошуу багытында алардын потенциалын жогортуп иш алып барып келатабыз. Көптөгөн долбоорлорду аткарып, мындайча айтканда чоң уюм катары, институт катары түзүлүп калды. Ыктыярчылык бүт өзүнүн программасын түзүп коюп, бул 2 айлык мектеп болушу мүмкүн, же 3 айлык мектеп болушу мүмкүн. Биздин негизги багытыбыз бул жарандыкты күчөтүү. Эмне аркылуу? Биринчиден ыктыярчылык аркылуу. Биз ишенебиз, ыктыярчылык аркылуу биз коомду өнүктүрсөк болот. Мисалы, ар бир жаран жумасына 2-3 саат ушул коомдук иштерге арналган болсо, ал сөзсүз биздин коомго чоң салым болот деп. Көбүнчө биздин иш-чараларыбыз жаштардын лидерлик сапаттарын өтүргөнгө жардам берет. Азыртан эле биздин жаштар кандайдыр социалдык маселелерди чечүүгө же болбосо коомдун өнүгүшүнө жоопкерчилик алган болсо, эртең алардан мыкты лидер чыгат деп ишенебиз. Биз ошондой эле бизнес чөйрөдө, саясий жана жарандык чөйрөгө лидерлерди даярдайбыз. Биз ишенебиз, биздин жаштар Кыргызстанды өнүктүрүүдө. Адам өзүн өзү качан тааныйт? Качан гана билегин түрүнүп, ишке колу шымаланганда гана тааныйт. Ишти жасап көр, өзүңдүн ким экениңди ошондо билесиң деп коет эмеспи. Андыктан ошол Юзофош коомдук бирикмеси менен 2 жылдан бери волонтер болуп иштеп келсем, учурда мен өзүмө керектүү маалыматтарды, билимди ала алдым десем болот да. Себеп дегенде Юзофош коомдук бирикмеси мага ошол 2 жылдын аралыгында кантип лидер болсо болот, кантип өзүңдүн максатыңа жетсең болот, кантип өзүңдүн баягы көйгөйлөрүңдү чече аласың, деги эле ушул Кыргызстандагы көйгөйлөргө кантип өз салымыңды кошо аласың. Ошол максаттарды мага үйрөттү десем болот да. Билимдүү жаштар ар бир мамлекеттин байлыгы. Биз жаш лидерлерди даярдап, алардын жарандык сезимин жана билимин жогорулатып, Кыргызстандын өнүктүрүүгө салым кошуп жатабыз. Юзофош коомдук бирикмеси менин жашоомду, ой жүгүртүүмдү, келечегимге болгон көз карашымды өзгөрттү деп айтсам жаңылышпайм. Юзофоштон алган билимимди окуу жайда деги эле коомдук жашоомдо кеңири колдонуп келем. Я сегодня вот в таком виде и разве? Азыркы күндө Кыргызстан жаштары арасында тышкы миграция жана жумушсуздук көйгөйлөрү актуалдуу болуп турат. Эл аралык уюмдардын изилдөөлөрү боюнча 90% айыл жергесиндеги жаштарга жумуш орундары камсыз кылынган эмес. Бул көйгөйдүн чечүүнүн бир жолу жаштар арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү. Биздин уюм жаштардын арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү багытында долбоорлорду жасап, азыркы учурда 30дан ашуун жаш жаран өздөрүнүн чакан бизнесин ача алды. Мен ишенем, мындай мүмкүнчүлүк жаштарга абдан чоң ийгиликтин башталышы. Биз креативдүү командабыз. Коомубуздун өнүгүүсүнө жаңы инновацияларды алып келүүгө умтулабыз. Мисалы, Ош шаарынын алгачкы жолу урбан форум, тургундардын муктаждыктары тууралуу изилдөөнү өткөрдүк. Бүгүнкү күндө шаардыктар жана мэриянын ортосундагы ишенимди жакшыртуу үчүн онлайн кайрылуу картасы мэриянын сайтына киргиздик. Учурда бул инновациялык механизмди башка шаарларда колдонууга кызыктар. А биз тажрыйбаны бөлүшүүгө даярбыз. Юзофош коомдук бирикмеси Ош шаарында эмес, Кыргызстандын жаштарын өнүктүрүүдө, алардын ошол потенциалын жогорулатууда, ошондой эле жаштардын маданий интеллектуалдык өнүгүшүнө, алардын коомдо өзүнүн ордун табыш үчүн шарттар түзүү багытында, ошондой эле коомдун жашоосунун деңгээлин жогорулатууга багытталган демилгелерди колдоодо, ошондой эле жаштардын шаардын өнүгүшүнө чечимдерди кабыл алууда ролун көтөрүү багытында бир топ иштер жасап келатат да. 2010 жылы шаарыбызда оор кырдаал түзүлдү.
кайгылуу окуяга кайдыгер карабастан биз жаштардын күчү менен шаарыбызда тынчтыкты орнотуу багытында иштей баштадык. Бир ай өтпөй эле 100дөн ашык ар улуттагы жаштарды топтоп биз шаарыбызда тынчтыкка арнап гүлдөрдү эктик. Андан сырткары жаштардын, кошуналардын мамилесин жакшыртуу багытында кичи райондордо 15 спорттук жана балдар аянтчасын курууга жетиштик. Ал эми жаштар арасында алардын чыгармачылыгын колдоо аркылуу Кыргызстаныбызда жарандуулукту жана биримдикти үндөп келе жатабыз. Ошо өзүнүн баштапкы ой максатын кылып атат деген ойдобуз. Эмне дегенде ал двордо ар улуттун балдары бирге ойноп атышат. Бирге ойношуп, чоңдору ошол силер куруп берген отургучтарда отуруп, бири-бири менен күнүмдүк проблемаларны бирге талкуулашып, достуктарыны, кошуналык мамилелерин чыңдап атат деп ойлойбуз да. Кыргызстанда жаштар саясатын, улуттук стратегиялык программаларды, жаштар тууралуу мыйзамдарды ишке ашырууда Юзофош коомдук бирикмеси башка жаштар уюмдары менен биригип, мамлекеттик мекемелер менен кызматташып, өз салымын кошуп келүүдө. Биз өнүгүп жатабыз. Биз жалап атабыз. Биз Ысык көлдөбүз. Биз Баткен жана Чүй областарындабыз. Жакында Талас жана Нарын. Бул биз үчүн чек эмес. Биз жаштардын муктаждыктарын билебиз. Биз өз ишибизди адисибиз. Биз коомду силер менен бирге өзгөртөбүз. Четте калба. Биз менен бол.